Бүгүнкү күндүн маанилүү делеген жаңылыктар менен эфирде күндөмү маалымат программасы. Студияда Айда Исамиева. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта. Курулуш үчүн берилген сейил бактарды улутташтыруу, андан соң аларды азыркы кожоюндарына ижарага берүү. Депутаттар акыйкатсыздыкты жоюунун ушундай жолун сунушташууда. Бажы салыктарынан өлкө бюджетине эмтен эле 80 миллион сом түшпөй калды. Депутат Келдибековдун жактоочуларынын Ош Иркештам трассасын жаап алганы казынага зыян алып келе баштады. Кыларга иш калбай калды. Нарын облусунун бийликтери мокочону издөө үчүн көрүстөндү чабуул калса, депутаттар министрлерди гомосексуалдар деп шекчинишүүдө. Футбол көрмандары жылдын эң негизги спорттук саамалыгына даярданышууда. Эртең Бразилияда дүйнөлүк чемпионат старт алат. Жогорку кеңештин депутаттары Ош шаары менен облусунда жаратылыш газынын жоктугу маселеси менен толук кандуу алектенүүнү эми гана чечишти. Бүгүн эл өкүлдөрү эмне болуп жатканын билүү үчүн премьер-министрди баш кылып өкмөт мүчөлөрүн чакыртышты. Эске салсам, Түштүк борборунда газ дээрлик 2 айдан бери жок. 600 000 абонент көгүлтүр отунсуз калды. Өзбекстан менен сүйлөшүү аракеттери натыйжа берген эмес. Өкмөт расмий Бишкектин каттары менен телефон чалууларын өзбек тарап байкабай жатканын айтат. Бирок бүгүн министрлер кабинетинин башчысы Жомарт Оторбаев абалда журналисттер залдан чыгып кеткенде гана түшүндүрүп берерин жар салды. Айтымында бул абдан кыйын маселе. Эгер кеңешме жабык эшик артында өтсө, кененирээк маалымат берүүгө мүмкүн болот. Кененирээк Самат Качкынов антат. Ош Иркештам жолу 15 күндөн бери буулуп турат. Камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун тарапташтары тарабынан. Андыктан бул маселени күн тартибине киргизүү керек деген сунушту арнамызчы Бөдөш Мамырова көтөрүп чыкты. Айтымында Келдибековго карата чечим жалпы жыйында каралышы керек. Бирок башкы ата мекенчи аны жалпы жыйында кароонун кажети жок деп эсептеди. Жогорку кеңештин эми ачык караштын кереги жок, бирок сиз өзүңүз ар бир фракциядан бир авторитеттүү ушундай депутаттарды жыйнап ошол жака жөнөтүп бир маалымат алып, анан ошонун негизинде балким бир чечим чыгарсак. Бүгүн ар кайсы маселелер каралчу жыйын болгондуктан күн тартибине депутаттар ар кыл сунуштарды киргизүү аракетин көрүштү. Чоң көйгөйлүү маселелерден тарта майда чүйдөлөрүнө чейин Туратбек Мадылбеков Сокулук районунун тургундары жерге байланыштуу суроолорун чече албай жатканына токтолду. Күн тартибине аны да киргизип коюуну талап кылып. Бүгүн күн тартибине азыр киргизели, бирок жетишпейбиз, урматтуу депутаттар. Жок, биринчилерден бул эми 5 мүнөттүк нерсе да бутчу. Жок, кандай болбосун, аягына коебуз. Азыр бизде маселелер бар. Аягында жетишпей калган жакшы болот, ушундай кичинекей нерселер баштаса. Жок, аягына эле коебуз, урматтуу Туратбек Мадылбекович. Маселелер бар. Ал маселелердин бири түштүктөгү көгүлтүр отундун жоктугу. Ал бүгүн каралат деп убада кылды төраганын орун басары Төрөбай Зулпукаров. Деген менен айрым депутаттар өкмөт башчыны чакыртып, бул багытта эмне иш аракеттер көрүлүп жаткандыгы тууралуу маалымат беришин талап кылышты. Кыргызстандын экинчи борборунда бул 2 айдан бери газ жок деген бул эмне деген сөз? Бардак болуп кетпедиби баары? Ким жооп берет? Ошондо бу жерде кыйкырган, гарантия берген кишилер кана? Премьер-министр өзү келсин, чакырыңыздар, Дилди чакырыңыздар, вице-премьер Маматалиевди да чакырып коюңуздар. Алай боюнча маалымат сөз бериш керек. Маалымат гана албастан жооптуу чиновниктерди каталарды кетирген үчүн жоопко тартуу керек деп чыкты Өмүрбек Текебаев. Айтымында жыйынга өкмөттүн башында тургандарды гана эмес, укук коргоо органдарында чакыртуу керек. Россияда кээ бир шаарларга мазут жетпей калгандыгы үчүн Ельцинден Путиндин убагында дагы шаардын мэрлери, губернатору соттолгон. 300 000 адам экономика өлкөндөгү экинчи чоң шаардын экономикасы жабыр тартып турганда Кыргыз газдын мурунку жетекчилери ушундай келишимди түзгөн, ушуга мүмкүндүк берген адамдардын жоопкерчилиги да караш керек. Ошентип өкмөттү угууну депутаттар күндүн экинчи жарымына калтырышты. Ага чейин айрым мыйзам актыларга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү жана башка маселелер каралды. Кызуу талкууну жараткан мыйзам долбоорлорунун бири бул сотторду тандоо жөнүндөгү мыйзам болду. Айрымдары анын түшүнүксүз жерлерин белгилесе, кээ бири бир катар нормаларга карама каршы келээрин айтып чыгышты. Спорить, как будем голосовать. Эмкиде дагы деле ушундай ызычуулар болот. Мына өткөн жолу комитетте кызуу талкуу жүргөн. Кеңештин курамын тандоодо жашыруун добуш жүргөн. А мыйзамда ачык шайлоо керек деп жазылган. Бирок биз регламент боюнча шайлаганбыз. Азыр түшүнүксүз. Мыйзамдар бири-бирине каршы болуп атат. Анткени менен Төрөбай Зулпукаров мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынганын айтып, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөттү. Талаш тартыш маселелер бар, бирок регламентке баш ийишибиз керек. Негизинен
Бул мыйзам долбоорун биз экинчи окууга добуш берүүгө жөнөтөбүз. Добуш берүүдө өзүңүздөрдүн позицияларыңыздарды көрсөтөсүздөр. Кийинки каралган документ Айыл чарба министрлигине таандык. Евразештин антикризистик фондунан айыл чарба техникаларын сатып алуу үчүн насыя алуу боюнча макулдашууну ратификациялоо. Депутаттар аны кароодо максатсыз насыя деп сынга алышты. Адамдар бир нерсе сатып алайын дегенде максат коюшат да, бир буюмду. Аны ошону карап туруп акча карайт. Мен акчам жок экен, ушунча карыз алайын деп. Силер биринчи алып алгандан кийин тыктап аткан турбайсыңар. Анда урматтуу коллегалар, бул кандай максат менен уруксат беребиз анда. Так билбесе 20 миллион долларга ушунун баарын эле алалы деп атабыз. Биз эми мынча техника деп азырынча айта албайбыз. Себеп дегенде заявка менен иштейли деп атабыз. Мына Анарбек Калматович айткандай, анын кейбирлери комбайн алганга туура келет, кейбирлери прицеп, же селка, же болбосо башка трактор, жер иштетүү тракторлору ошондой болот. Ошон үчүн примерно бир 1000 тегерегинде болот деген. Биринчи сатып ал ошондой болот. Эл өкүлдөрү ар кыл маселелерди талкуулап, талашып тартышкыча түшөөдү. Депутаттар келет деп күткөн өкмөт башчы Жомарт Оторбаев жумуштары бүтпөй кармалганын айтып, саат 5ке чукулдаганда гана жалпы жыйынга баш бакты. Депутаттар премьер-министр менен макулдашкан соң газ жана алайдагы маселе боюнча жабык эшик артында талкуулоону чечишти. Самат Качканов, Урматман Биталиев, 5-канал. Жарым айдан бери Ош Иркештам унаа жолунун тосулуп турганына байланыштуу 155 автоунаа өтө албай турат жана алдын ала маалыматтар боюнча түшпөй калган бажылык төлөмдөр 83 миллион сомду түзөт. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынан билдиришти. Учурда Кытай тараптан Кыргызстанга кирген товарлар жүктөлгөн унаалардын саны кескин кыскарууда. Анткени ишкерлер болуучу чыгымдардан коркушуп, алардын кирүүсүн токтотуп жатышат. Мындай абал ушул жылдын июнь айынын аягына чейин сакталса, бажылык төлөмдөр боюнча түшпөй калуучу бюджеттик кирешелер 180 миллион сомдон ашышы мүмкүн деп айтылат маалыматта. ИИМдин жол кайгыл кызматы курорттук аймакта жана Ысык Көл облусуна барчу жолдордо рейдтик иш-чараларды жүргүзө баштады. Алдын алуу эрежелердин одоно бузулушун токтотуу максатында. Жол кайгыл кызматы аудио жана видео жазуучу түзүлүштөрдө фото, видео каттоосу бар радарларды колдонушмакчы. Балыкчынын киришинде айдоочулардын мас же соо экени алкотесттер менен көзөмөлдөнөт. Жарандардын ыңгайы үчүн кайгылуучулардын унаалары мобилдик терминалдар менен жабдылып, айдоочулар айып пулду жерден эле төлөп турушат. Ушул тапта мобилдик терминалдарда май куюучу станцияларга орнотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Түштүк жергесиндеги Каргашалуу июнь окуясынан бери 4 жыл өткөнүнө карабай, дал эле болсо эскерүү кечелери өткөрүлүп келет. Ошол Каргашалуу трагедияда каза болгондорду Түштүк эли менен бирге бүтүндөй өлкө эли эскерип отурат. Бүгүн ошондой эле 4 жыл мурда жеке герт башын тобокелдикке коюу менен адамдардын өмүрүн сактап калган эр азаматтардын жаркын элестерин эскеришти. Кененирээк Жибек Бегалиева. А как раз в июне лето было жаркое. Она быстро поспела. Чиркөөнүн багында байлаган алчанын түшүмү ошол жылы эрте чогултулган. Жайдын ысыктыгынан гана эмес. Я предложил, чтобы 2010 жылы июнда бизге көптөгөн кишилер кайрылды. Көпчүлүгү стресс болуп, өздөрүн жоготуп коюшкан. Элдерди бир нерсе менен алаксытуу максатында эмгек терапиясы менен алектенүүнү сунуштадым. Анткени бизге келген адамдар эмне кылаарын жана кайда бараарын билбей жатышкан. Мындан ары кандай жашайбыз деп менден сурап атышты. Мен болсо аларга алча тердирип, кыям бышыргыла деп айттым. Ошентип бирге отуруп, кыям бышырып, аны менен чай ичип, алаксып турдук. Бул райондо талкаланууга кабылбаган жалгыз имаратта ал күндөрү көптөгөн үй бүлөлөр жашынып жүрдү. Орус, өзбек, кыргыз, ар кайсы улуттун жана диндин өкүлдөрү. Ал эми Виктордун өзүнүн ал күндөрү түйшүгү көп болгон шаардын кичи райондоруна жана махаллаларга гуманитардык жүктөрдү ташуу менен алектенген. Эртеден кеч айрым каттамдардан бир канча жол өтүп, шаардын жолдорун жатка билип калган. мы сейчас едем, до сих пор такой звук. Азыр биз кетип бараткан жолдо тешик, жылчыктар өтө көп. 2010 жылы бул жерде бронетранспортерлор өз дөңгөлөктөрү менен асфальтты кырып кеткен. Танктар ар бир мүнөт сайын өтүп турчу ары бери. Дагы деле автоунаа менен өткөн сайын бул тешиктер кадимкидей сезилет. Бир күнү жүк ташып жүрүп, жаш өзбек баланы шаардын бир районунан башка районго жеткизгенин эстейт. Семья его приняла. Аны бири бүлө үйүндө жашынтып жүрүптүр. 3-4 күндөн бери эшикке чыгарбай жатыптыр. Мен аны алай жатаканасына чейин жеткизип, блокпосттогу аскерлерге тапшырдым. Бул бала провокатор эмес, мародер эмес деп түшүндүрдүм аларга. Ал эми ал жерде турган аскерлер жигитти эч тоскоолдуксуз өткөзүштү.
Ал ортодо июнь окуялары карапайым эл үчүн гана эмес, бийлик үчүн дагы күтүүсүз болгон. Атайын кызматтардын алдын ала маалыматты берүү мүмкүнчүлүгү бар беле. Бул туурасында дагы деле ар кандай пикирлер бар. Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбековдун баамында ал күндөрү мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынан ар кандай эскертүүлөр түшүп жаткан. Бирок берилген маалымат жалпы мүнөздүү болуп, конкреттүү фактыларды камтыган эмес. Мисалы үчүн тополоң 10-июнда башталары тууралуу. Когда была депутатская комиссия, Депутаттык комиссия иштеп атканда биз колубузда болгон баардык документтерди көрсөттүк. Коопсуздук кызматы берген кагаздардын баардыгын. Ал жерде так маалымат болгон эмес. Маселе жогорку кеңештин сессиясында да каралган. Мен силерге муну толук далилдей алам. Негизи алар жалпы маалымат беришет. Эгерде кааласаңар, мен силерге ал кагаздарды көрсөтүп берем. Айтымында тышкы жана ички күчтөр тарабынан даярдалган чагымчыл аракеттерге жалпысынан республика даяр эмес болгон. это боль наша. У меня боль в том. Биз бул окуяларды алдын ала албагандыгыбыз баардыгыбыздын жүрөгүбүздү оорутат. Бирок биздин жетиштүү, колубузда күч жана мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Бирок 10-июнь түнү айгай салынган соң Ошко алгач күч түзүмдөрү келе баштаган. Атайын Альфа бөлүгүнүн аскерлери шаардын аба майданына эртең менен 7-де конушкан. Все силы, которые были... Бишкекте болгон баардык күчтөр кыска убакыттын ичинде бул жерге тартылган. Биз дароо эле шаарда тосмолорду коюп, сепаратист жана улутчулдарга каршылык бере алдык. Көлдөн, таластан, чүйдөн күч түзүмдөрү ал күндөрү түштүккө баардык аймактардан келген. Бүгүн Ошто ал күндөрү тууралуу эч нерсе эскертпейт деле. Болгон сынактарга шаар туруштук берип, жаңыдан курулуп чыкты. Өлкөнүн жарандардын жардамы менен. Люди везде всюду трудятся. Элдер бирге эмгектенип, тиричилик менен алек. Мурдагыдай көп ызы чуу жок. Бизде катталган улуттар аралык тирешүүлөрдүн саны кыйла кыскарды. Коомдук транспортто, бактарда, базарларда болгон конфликттердин саны азайды. Ал эми жергиликтүү тургундар үчүн бүгүнкү күндө тиричилик маселелери курчураак турат. Айрым райондордо суу жок болсо, шаардын жалпысында 2 айдан бери газ жок. Коңшу Өзбекстан көгүлтүр отунду бербей койгондугунан улам. Билбейм, улуттар аралык мамилелер жакшы эле. Аны коюп суу жөнүндө сурабайсыңарбы? Менин үйүмдө канча күндөн бери суу жок. Менимче ушул көйгөйлөрдү чечиш керек. Улуттук мамиле азыр стабилдүү, жакшы. Базарга келип жакшы эле мамиле кылабыз, жакшы эле алып сууda кылып кетебиз. Кыргыздан мен бирге суружбагы жаман кыргызлар менен. Мен кыргыздар менен бирге аскер кызматын өтөгөм. Дагы деле ал күндөрдү эстем, жаш болчубуз. Азыр деле эки эл мурдагыдай эле. Бири-бирибизди сыйлайбыз. Жаман эл болбойт, жаман инсан болот. Бирок көпчүлүгү түштүктөгү кырдаал тынч деп айтуудан алыс. Ош шаарынан 150 чакырым алыстыкта дагы деле. Ош шаарынан 150 чакырым алыстыкта Ош Сарыташ Эркештам жолу 2 жумадан бери жабык турат. Бирок бийлик жана жергиликтүү тургундар чагымчыл аракеттерге туруштук беришүүдө. 4 жыл мурун башынан өткөн окуянын кайталануусун эч ким каалабайт болуш керек. Жибек Бегалиев, Азат Ынтымаков, 5-канал. Кыргыз эл акыны, драматург, котормочу Эрнест Турсунов бүгүн 79 жаш курагында дүйнө салды. Эрнест Турсунов 1935 жылы 24 августта Фрунзе шаарында, азыркы Бишкекте туулган. Анын ай чырайлуу кыздар, сулуулар, чындык ийилет бирок сынбайт, эрки күчтүүлөр, замандаш, баш мээси менен Байтик Баатыр сыяктуу драмалары кыргыз театрларында ийгилик менен коюлуп, Олжобай менен Кишимжан, Балбай менен Ормон, Жусуп Баласагун деген опералык либреттолоруна композиторлор обон чыгарган. 1980 жылдардын аягында Куранды биринчилерден болуп кыргызчага которгон. Кыргыз адабияты менен маданиятына сиңирген зор эмгеги үчүн ага Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер жана Кыргыз Республикасынын эл акыны деген наамдар берилген. Бишкектеги 4 сейилбакты улутташтыруу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Аталган мыйзам долбоорун Ар намыс фракциясынын депутаты Дастан Бекешев демилгелеген. Анда борбордогу Ататүрк, Каражыгач, Жаштар жана Фучик сейилбактарын улутташтыруу сунушталган. Бекешевдин маалыматына таянсак, Бишкекте 90-жылдардан бери сейилбактары бир канча гектарга кыскарган. Маселен, Ататүрк паркы 107 гектардан 64 гектарга, Каражыгач 202 гектардан 169 гектарга, Фучик паркы 8 гектардан 7 гектарга жана Жаштар сейилбагы 27 гектардан 26 гектарга чейин кыскарган. Эгер аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, улутташтырылчу сейилбактарда жайгашкан турак жай, имарат ээлери жерде пайдалангандыгы үчүн ижара акы төлөп турууга туура келет. Бишкектин жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын жетекчиси Закир Коомбаев өз каалоосу менен кызматына бошотулду. Акипресске шаардык муниципалитеттен билдиришкенде, Коомбаев өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазды.
Басма сөз кызматтан кошумчалашканда бүгүн мэриянын имаратынын алдында жашылдандыруунун 30га жакын кызматкерлери Закир Коомбаевди кызматтан бошотуу талабы менен пикетке чыгышты. Пикеттин катышуучулары менен Бишкек мэрия Кубанычбек Кулматов жолугушуп, Коомбаев боюнча чечим кабыл алынганын билдирди. Мэриядан белгилешкендей, жаңы жетекчи бүгүн жамаатка көрсөтүлөт. Саламаттык сактоо тармагында жаңы коррупциялык көрүнүштөрдүн бети ачылууда. Коргонуу кеңешинде эксперттик тобунун иликтөөлөрүндө жемкорчулук, өзгөчө медициналык техникаларды жана дары-дармектерди мамлекеттик сатып алууларында аныкталган. Учурда медицинадагы абалды тазалоо үчүн мамлекеттик сатып алууларды атайын тандалган бир ведомствого берүү сунушун көтөрүшүүдө. Бактыгүл Сталбек кызы медицинадагы ызы чуулардын чоо жайын иликтеп көрдү. Бұл аппарат қанды мұздатып, жылдып тұрған аппаратыбыз азыр бузук турат. Бирок мунун ордунда башка дагы аппаратыбыз бар. Ушундан дагы бир 2 аппаратыбыз болсо жакшы болот. Бул медициналык жабдуу жүрөк операция жасоо учурунда маанилүү функцияны аткарат. Бузулгандыгына бир нече ай болду. Азыр дарыгерлер абалдан анын запастагысын пайдаланышып чыгышууда. Бирок республикалык деңгээлдеги илимий изилдөө институтунда зарыл техникалардын мындай тартыштыгы коомчулук үчүн өтө кооптуу. Эң кештүүсү техникалардын көбүнүн эскилиги жетип, айрымдары 80-жылдан бери пайдаланылууда. Андыктан кардиологдор жакында эле 50 миллион сомго чейин турган керектүү техникалардын тизмегин Саламаттык сактоо министрлигине жөнөтүшкөн. Жүрөк хирургиясы аябай кымбат нерсе да. Биздин бир эле аппараттары 150 миң, 250 миң доллар. Евро даже. Евродан турган аппараттар бар. Эми ал башка жүрөк хирургиясы деген бул өкмөттүн экономикалык байлыгы. Медициналык техникалардын көбү сапаты төмөн болгондуктан бат эле иштен чыгып калышууда. Анткени тендердин негизинде сатып алынышып, иш жүзүндө алардын сапаты дагы наркы дагы документтегиден бир топ төмөн болууда. Дал ушундай жол менен медицина тармагындагы айрым аткаминерлер менен тендерге катышкан компаниялар каражат өндүрүшүүдө. Маселеде өткөрүлүп жаткан тендерлерде да арбын мүчүштүктөр табылууда. Анткени ага катышкан фирмалардын көбү коррупционер чиновниктер тарабынан кыска мөөнөткө түзүлгөндөр. Часто бывает схема такая, что мамлекеттик сатуу алууларда эбегейсиз каражаттар көз боемчулук жол менен урдалууда. Тендерлерде утуп жаткан компаниялардын көбү жасалма түрдө жеңишке жетишти. Анткени схема өтө жеңил. Документте бир баа, иш жүзүндө андан бир нече арзан товар менен камсыздап, ортодогу сумманы бөлүшүп алышууда. Андыктан тендерлерди өткөрүү функциясын атайын өзүнчө мекемеге берүү зарыл. Ага байланыштуу баардык маалыматтар коомчулук үчүн кенен кесир сайттарга жарыяланышы керек. Өткөрүлгөн тендерге карата каражаттар коомчулуктун көзөмөлүндө болуусу зарыл. Дары-дармектердин айланасында да абал тынч эмес. Анткени мындан бир нече жыл мурда эле андагы айрым коррупциялык иштер мыйзамдаштырылып кеткен. Натыйжада дарылардын баасын арзан кылуу үчүн деген шылтоо менен чет мамлекеттен келген дарыларга салык алынып салынган. Бирок учурда мындан түшкөн миллиардтар сол чөнтөктөргө кетип, ал эми дары-дармектердин баасы асман чапчып турат. Дагы бир чоң коррупция мамлекеттик деңгээлде жүрүп аткан. Бул өкмөттүн катышуусу менен дары-дармектер Кыргызстан территориясына алып кирип атканда фармацевтикалык фирмаларды 12% НДС налогунан бошотуп коюп атышат. Мисалы үчүн 13 жылы 1 миллиард 100 миллион сомдук дары НДС жок кирген. Эмне себептен андай десек, дарылар арзан болсун деп биз ошону жасап атабыз дейт. Өкмөттүн алдында түзүлгөн коргонуу кеңеши медицина тармагында коррупциялык иштерге бөгөт кылуу үчүн бир нече иш-чараларды иштеп чыгышкан. Азырынча ал коомчулук үчүн жабык. Ал эми ушул жылдын аягына чейин бул механизмдердин бардыгын ишке ашыруу пландаштырылган. Бактыгүл Салбек кызы, Иван Чижиков, 5-канал. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов баш болгон Нарын администрациясы бүгүнкү жумушчу күнүн мал жанды жок кылып жаткан табышмактуу илимге белгисиз жандык маселесин чечүүгө арнады. Кайыповдун чечими менен келип жаткан маалыматтарды иликтөө боюнча штаб түзүлдү. Кайыпов журналисттерге берген маегинде кеп чупакабра деген жырткыч жөнүндө болуп жатышы ыктымалдыгын айткан. Акыркы күндөрү белгисиз себептер менен Кочкор районунда майда мүйүздүү малдан 20дан ашык өлгөн. Тургундардын айтымында мал жандыктарын өлтүрүп жаткан мукочо жергиликтүү көрүстөндө жашынып жүрөт.
Өкмөттүн ыйгарым өкүлү мергенчилерге курал жарактарды жана түтүндүү шашкыларды таратып, көрүстөндү курчап, таушмактуу жырткычты кармап, жок кылуу тапшырмасын берди. Штабтын мүчөлөрү тез арада кеңешмеге чогулуп, анда өзгөчө кыдалдар министрлигинин өкүлү Токтобек Шонкоев кан соргуштун кебетеси кенгурунукуна, ал эми башы иттикине окшош экенин айткан. Кеп селсаяк иттер жөнүндө болуп жатышы ыктымал. Кеңешмеден соң штаб мүчөлөрү Кочкор районуна сапар тартышты деп билдирет Акипресс агенттиги. Өкмөт мүчөлөрүнүн жана журналисттердин арасында ондогон гомосексуалдар бар. Бул туурасында Жогорку Кеңеш депутаты Нарымбек Молдобаев парламентте жарыялады. Эл өкүлүнүн сөзүнө ынансак, ал бардык кумса чиновник жана калемгерлердин аты жөнүн билет. Аткаминердин бул билдирүүсү коомчулук арасында кызуу талкууланууда. Саясий экономикалык маселелер курчуп турганда интимдик байланыштар жөнүндө кеп козгоо канчалык орундуу делинип. Айда Яманкулова кененирээк. Депутат Улукбек Кочкоров бир жыныстууларга каршы мыйзамдын үстүндө 2 айда иштеген. Парламенттеги эр азамат кесиптештери Зулпукаров жана Дыйканбаев менен бирге демократиянын шарапатын ашыкча пайдалануу келечек муунга зыян алып келет деген кооптонуу менен. Бул билинбеген менен коомубузду ичинен бузуп талкалоого, мамлекетибизди ичинен бузуп талкалоого алып келет. Ошондуктан ошо терроризмди, сепаратизмди, анан ар кандай баягы башка улуттарга же башка религияларга баягындай нетерпимость деп коебу, ошондойлорду баягы агитация кылгандай эле мунун дагы кесепети ошондой болушу мүмкүн. Мыйзам долбоору түгөй издеген кумсалардын SMS билдирүүлөрүн теле жана гезиттерде жарыялоого тыюу салат. Мектептерде сексуалдык китепчелерди таркатып, гей парадтарды өткөрүүгө дагы деги эле үгүт иштерине. Мыйзамды бузгандар 1,5 миң сомдон 10 миң сомго чейин айыппул төлөөгө милдеттендирилет же 1 жылга чейин эркинен ажыратылат. Биз аларды дагы биздин жаран катары сыйлайбыз. Алардын үйдүн ичине, квартирасынын ичине эмне кылып атканга биз кийлигишпейбиз. Адам укугун сыйлайбыз. Но момундай пропаганда кылып, телевиденияга, интернетке чыгарып, сайттарга чыгарып, ушундай образ жизньге чакырганга биз каршы болуп, анан митингдерди уюштурган каршы болгонго биз ушу мыйзам долбоорун даярдадык. Кече документтин долбоорун укук жана мыйзамдуулук комитети жактырды. Бирок өкмөт колдогон жок. Аткаруу бийлиги өз бүтүмүндө гомосексуал болууга мыйзам тыюу салбай тургандыгын, кумсалардагы бардык жарандар сыяктуу эле бирдей укукка ээ экендигин жазган. Өкмөттүн юридикалык мүнөздөгү чечими чиновниктердин жеке көз карашын билдирбейт. Муну кече бүтүмгө кол койгон вице-премьер Абдрахман Маматалиев билдирген. Балдарды улуттук, этникалык, рассалык, диний, гендердик үстөмдүктөн, жек көрүүчүлүктөн сакташ керек. Мындан сырткары агрессивдүү мүнөздөгү бир жыныстуу никелердин пропагандасынан бул менин жеке пикирим. Абдрахман Маматалиев, Кыргыз Республикасынын коопсуздук боюнча вице-премьер-министри. Ага карабай документти четке каккандыгы үчүн эми министрлер кабинети парламенттин каарына калды. Керек болсо өкмөт ушул маселенин кесепетинен отставкага кетип калышы мүмкүн деп коркутушууда. А депутат Нарымбек Молдобаев болсо аткаруу бийлигиндеги айрым кумса чиновниктердин аты жөнүнөн өйдө билерин жар салды. Өзүңөрдүн эле коллегаларыңар профайлын айтып берген, мен эми аны бул жерден айткан туура болбойт. Бул деген адамдын өзүнүн эрки, аны менен ошондой ориентация кылганга туура, бирок ошону пропаганда кылганга биз каршыбыз. Эске салсам, кумсаларды үгүттөөгө каршы акциялар буга чейин эле болуп келген. Кышында бир жыныстуулардын укугун коргоп жатат делген активисттин сүрөтү АКШ элчилигинин алдында өрттөлгөн болчу. Ал эми коомдук пикирди тез жаратчу маселеге депутаттардын кайра кайрылышы эл арасында түркүн пикирди жаратууда. Өзгөчө алайдагы кырдаал, оштогу газ маселеси күндеминде турганда интимдик, төшөк темаларын козутуу орундуу делинип. Айда Яманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Дүйнөлүк футбол 2014 чемпионатынын башталарына саналуу гана сааттар калды. Бразилияда өтчү кезектеги футбол биринчилиги 12 июндан 13 июлга чейин уланат. Бразилиянын 12 шаарында 12 эң чоң майданда 64 футбол ойнолот. Дүйнөлүк биринчиликке Европа эли кандай даярданууда? Нурсулуу Нуркамилова. Бразилия дүйнөлүк чемпионатты экинчи рет кабыл алган 5-чи өлкө. Мексика, Италия, Франция жана Германиядан кийин. Мурда бул жерде 1950-жылы дүйнөлүк биринчилик өткөрүлгөн. Учурда Бразилиянын көчөлөрүнүн бардыгы улуттук түскө боелуп футболдун деми күч алууда.
Бразилия дүйнөлүк биринчиликти өткөрүү үчүн акыркы даярдыктарын көрүүдө. Өлкөнүн ар кайсыл булуң бурчунан келген күйөрмандардын саны күн санап өсүүдө. Келген коноктордун жана спорт өкүлдөрүнүн коопсуздугун чемпионаттын жүрүшүндө 157 миңге жакын күзөт кызматкерлери, аскерлер кайтарып турушат. Андан сырткары Бразилияда мелдештин жүрүшүндө башаламандыкты жөнгө салуу үчүн атайын топ түзүлгөн. Полковник Александр Аугусто Арагон башында турган топко 10 миңге жакын милиция кызматкери кирип, 12 шаарды кайтарып турушат. Чемпионаттын жүрүшүндө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн Бразилия 628 миллион евро сарптаган. Укук коргоо кызматкерлеринин бир бөлүгү жергиликтүү шаарларда мелдеш өткөрүлүп жаткан жерди кайтарышат. Ал эми башка бөлүгү болсо атайын даярдалган борбордук бөлүктөрдө турушат. Ал жакта биздин кызматкерлердин бардыгы кандай эреже бузуулар болуп жатканын бардыгын көрө алышат. Быйылкы 2014 футбол чемпионунун тумары Бразилиянын талааларында жашаган калкан мүйүз менен капталган сүт эмүүчүлөр түркүмүндөгү жаныбар болду. Бул дүйнөлүк чемпионаттын талисманы катарынан бекери тандалып алынган жок. Жаныбардын бул түрү дүйнөдөгү эң чанда кездешүүчүлөрдүн катарын толуктайт. Бул жаныбарды таптап алуубуз менен элдер аны менен тааныш болуп, анын канчалык деңгээлде жоголуп кетүү коркунучу бар экендигин ойлоно башташат деген ойдомун. Ал ортодо Бразилиянын көчөлөрү түрдүү түстүү боекторго боелду. Жергиликтүү көчө сүрөтчүлөр дүйнөлүк биринчиликтин символу болгон топтун сүрөтүн жер бетине тартуу менен өз курама командаларын колдоп, алардын маанайларын көтөрүүнү чечишкен. Чемпионат алдында жер бетине сүрөт тартуу бразилиялыктар арасында 1990 бери тартылып, дээрлик салтка айланып калган. Чындыгын айтканда жер бетинде сүрөт тартуу чоң иш. Мен жана менин жакын досторум менен көп жылдардан бери сүрөт тартуу менен алектенип келебиз. Бул абдан маанилүү салт болуп эсептелинет. Чемпиондун алдында сүрөт тартуу, анын ичинде көчө сүрөтү, дүйнөлүк кубоктун алдында тартуу маанилүү деп эсептейм. 4 жылда бир өткөрүлчү дүйнөлүк деңгээлде өткөн футбол оюнун көрүүгө келгендердин саны дале болсо суюла элек. Өз өлкөсүнүн сүйүктүү оюнчусун колдоп, оюн майданынан орун алууну каалагандардын саны миңден ашат. Ал үчүн 1-2 күндөп кезек күтүп билет алгандар да бар. Мен мына 5 сааттан бери кезекте күтүп турам, бирок алдыга жылыш жок. Турган жерибизден жылбай эле турабыз. Алды жакта эмне болуп жатканы менен кабарыбыз жок. Футболдун башталышын дүйнө жүзүндө бардыгы чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Ал ортодо кээ бир футбол сүйүүчүлөрү өз өлкөсүнүн командаларын колдоо максатында түрдүү ыкмаларды ойлоп табышууда. Сеулда суу астында иштеген кызматкерлер келген конокторду суу астында көп сандаган балыктардын коштоосунда футбол көрсөтүп келген көрүүчүлөрдү таң калтырышты. Мындай тамашаны көрүү абдан кызыктуу жана көңүлдүү болду. Бразилияда биздин оюнчулар мыкты оюн көргөзөт деп ишенем. Туура бир күндөн кийин башталчу дүйнө чемпиондугу эң жогорку деңгээлде өтөөрү күтүлөт. Футбол биринчилигине Бразилия бийлиги 16 миллиардка жакын АКШ долларын короткон. Нурсулуу Нуркамилова, Ярослав Калиновский, 5 канал. Быйылкы Бразилия өлкөсүндө өтө турган дүйнөлүк футбол чемпионатын көрүүнү кыргызстандык көрөрмандар да чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Дүйнө элдердин башын бириктирген футбол чемпионатынын таймашууларын кайдан көрүүгө мүмкүн? Айгерим Жаныкул кызы айтып берет. Миллиардтаган көрөрмандардын көңүлүн бурдурган оюнду көрсөтүү шарты Кыргызстанда бул жолу деле анча өзгөргөн жок. Болгону буга чейин бардык дүйнө чемпионаттарын, Олимпиада оюндарын түз алып көрсөтүү укугуна коомдук канал ээ болуп келсе, бул рет НТС көрсөтмө болду. Демек дүйнө чемпионатын көрсөтүүгө уруксат кагазы бар, дал ушул канал ээлик кылат. Андыктан башта сүйлөшүлгөндөй кабель түйүндөр да көрсөтүү укугунан ажыраган. Люди могут там различным образом при помощи. Мыйзамдуу түрдө футбол боюнча чемпионатын түз алып көрсөтүү укугуна бир эле телеканал ээ болду. Демек массалык түрдө көрүүгө мүмкүн. Албетте кыргызстандыктар интернеттин жардамы менен же болбосо атайын спорт каналдары аркылуу көрсө деле болот. Бирок билесиздер, мындай мүмкүнчүлүк атайын футбол оюндарын көрсөтүүчү жайларда бар. Кандай гана дүйнөлүк спорттук мелдештер өткөрүлбөсүн, аларды түз эфир аркылуу Спутниктин жардамы менен көрүүгө да мүмкүн. Бирок сапатына эч ким кепилдик бере албайт. Анткени менен буга чейин ири спорттук мелдештерди түз алып көрсөтүп келген спорт барларга бул жолкусунда чектөө киргизүү каралып жатканы айтылат. Насколько мне известно, ошол эле букмекерлик конторалар менен же спорт барларда түз алып көрсөтүү укугуна ээ болгон каналдын көргөзүлүшү керектиги туурасында учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анткени менен сапаты мыкты түз алууга кепилдик берген жайлардан ойдогудай оюнду көрүү мүмкүнчүлүгү жок эмес. Эмитен эле футбол көрөрмандары кайсы бир өлчөмдө атайын букмекерлерге барып акча коюп башташкан. Дүйнөлүк чемпионат аяктагыча дагы бир топ курч таймашуулар болот.
Мы планируем показ чемпионата мира по футболу. Азыр бизде даярдыктар жүрүп жатат. Бул жаатта тажрыйба болгондуктан билип эле турабыз. Бул жолку футбол чемпионатын көрүүгө келгендердин саны көп болоруна. Азырынча ушунчалык ажиотаж жүрүүдө деп айтуудан алысмын. Бирок бара-бара бул да болушу мүмкүн. Учурда акча коюп мелдешкендер да толтура элем. Бирок көбү оюндун жеңүүчүсү ким аталарына коюшууда. Кары жашы дебей, аял эркегине карабай, жан дили менен футболго көрман болгон миллиарддаган адамдардын катары жылдан жылга өсүүдө. Кызыгуусу чоң кыргызстандыктар да оюнду чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Үйдө эле көрөбүз. Неге дегенде үйдө шумно эмес, пиво ичпейбиз биз. Ошо биринчи биздин шартыбыз. Бразилияга балет этебиз биз. Бразилияда өткөн үчүн. Эгертен Бразилияда балет этебиз 98-жылы чемпион болгон. Ошондон бери Бразилияга. Тилекке каршы бул жолкусунда айыл аймактарда жашагандар гана дүйнө чемпионатын көрүүдө чектелип калууда. Футбол оюнун көрүү мүмкүнчүлүгү өлкөнүн булуң бурчуна жетпей калгандыктан. Айгерим Жаныкулы кызы, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндөмү өз ишин жыйынтыктайт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.